Бул футболчуну көпчүлүк көрөрмандар Златан Ибрагимовичке окшоштурушат. Таланты, кулук мүнөзү, позициясы Златанга окшоп, клуб артынан клуб алмаштырган Миланды окшоштурбай койбосо болбойт. Кыргызстандын көзгө басар оюнчусу Мирлан Мырзаевдин легендарлуу тарыхы Баткен облусуна караштуу Сүлүк шаарында башталган. Тактап айтканда 1990-жылы 29-мартта Сүлүктүдө жарык дүйнөгө келген. Кыргыз футболунун легендарлуу чабуулчусу, кыргыз футбол тарыхындагы эң мыкты чабуулчу. Көчө футболу жаш кезекте Мирлан үчүн футбол дүйнөсүнө карай таштаган алгачкы кадам болгон. Үй бүлөсү менен Сүлүктүдөн Кара-Балтага көч которуп отурукташкан соң, номер 12 орто мектебин окуп калат. Мектеп учурунан Кара-Балта клубуна кабылданат. Бул анын карьерасынын ең маанилүү учуру болгон. Мектептеги досу кыргыз футболунда дагы бир легендалардын бири Антон Змеюнухин менен Кара-Балта футбол клубуна барып, биринчи машыгуудан кийин эле машыктыруучуга жагып калат. Мирландын айтуусунча сабактан качып, Кара-Балта клубу машыгуу талаасына келип ойун ойноп, машыктыруучулардын көзүнө илинген. 15 жаш кураганда Кыргызстандын жаштар курамасына чакырылат. Андан соң Кант шаарындагы Абдышатам спорт мектебинде окушуп, шаардагы карьерасын улантат. 2007-жылы Дордойдун резервдик Мура спорт клубунда 1 жыл ойун өткөргөн. Биринчи футболдогу келишимин Борбордук Дордой клубу менен түзгөн. Ал жакта 3 жыл ойун өткөрүп, өзүн жакшы көргөзгөн. Бирок Кыргызстан премьер лигасына ашуу өтүүнү чечип, Россиянын ДШ клубу болгон Москвалык Локомотив клубуна ижара иретинде барат. Башка курамга өтө албагандыктан резервдик курамда 11 ойун өткөрөт. 2011-жылы Израилдик Хапоэл клубу менен 1 жылдык келишим түзүп, кайра өлкөсүнө кайтып келген. Дордой клубунда дагы 2 сезон ойун өткөрүп, андан соң Турция чемпионатына багыт алат. 2021-жылга чейин Турциянын клубтары жана Дордой үчүн ойноп келген. 2021-жылы Индиянын Ченайн клубу менен 1 жылдык келишим түзүп, 19 беттеш өткөрүп 2 гол киргизүүгө жетишкен. 1 жылдан соң Алга клубунун карабына кошулган. 2022-жылы өзүн Өзбекстан чемпионатына сынап көрүүнү чечет. Бирок 3 гана ойун өткөрүп, кийинки сезондон тарта Индиянын Мохаммедан клубунда ойнун улантат. 2023-жылы Вьетнамдын Ханой клубу үчүн 3 ойун өткөрүүгө жетишет. Азыркы учурда Дордой клубунун карамагында деген маалыматтар бар. Кыргыз курамасы үчүн 2009-жылдан тарта ойун өткөрүп келет. Өзүнүн алгачкы дебюттук беттешинде Непалдын дарбазасына гол киргизген. Беттеш 1-1 эсебинде аяктаган. Жалпысынан Кыргызстан курамасы үчүн 59 беттеш өткөрүп, 16 гол киргизүүгө жетишкен. Жана ал азыркы учурда Кыргызстандын эң мыкты бомбардир аталып жаткан учуру. Мирлан Мырзаев дегенде эле Казакстан курамасынын дарбазасына алыстан узатылган соккусу жана Азия кубогунда 8-1 финалында Бириккен Араб Эмиратына киргизген голу эсибизге келет. Акыркы жолу Кыргыз курамасы үчүн 2023-жылы 20-июнда Оман менен Бишкек шаарында болгон беттеште ойун өткөргөн. Ошол учурда башкы машыктыруучу Штефан Тарковичтин аны курамга чакырбаганы көп эмиштерди, талкуулар жараткан. Буга Мирлан Мырзаевдин оюн практикасы аз болгонун байланыштырышкан. Мирлан Мырзаевдин өзгөчөлүгү катары анын дриблингин жана чабууда бардык амплуада оюн көрсөтө алгандыгын, ошондой эле прессингге аракет кылып, топсуз кыймылдарда жакшы экенин баса белгилеп кетүү керек. Трансфермарkt порталынын маалыматына караганда, азыркы учурда Мирлан Мырзаев 100 000 еврого бааланат. Анын максималдуу баасы 2020-жылы 300 000 еврону түзгөн. Карьерасында Кыргызстандын 5 жолку чемпиону, 3 жолу Кыргызстан кубогун жеңүүгө жетишкен. Бирок анын башкы титулу бул көрөрмандардын сүйүүсү. Убакыт келип өзүнүн карьерасын жаңы салынып жаткан стадиондо жолдоштук беттешти көрүп, кооз көз ирмемдер менен жыйынтыктайт деп ойлойм.